Садыр Жапаров Түркпа делегацияларынын башчылары менен жолугушту. Ошто оор жүк ташуучу унаа оодарылып 6 адам каза болду. Айпери Медет кызы мөөнөтүнөн мурда Азия чемпиону болду. Саламатсыздарбы, эфирде Айтмакчы программасы. Президент Садыр Жапаров бүгүн 24-июнда Чолпон Атада түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын делегация башчылары менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Мамлекет башчысы 2008-жылы түзүлгөн Түркпа өз ишмердүүлүгүндө парламенттер аралык кызматташтыктын жана өз ара аракеттенүүнүн маанилүү платформасы болуп калганын белгиледи. Бул жерде биздин парламентарийлер маанилүү маселелерди талкуулашат, маалымат бөлүшөт, иштин артыкчылыктуу багыттары боюнча тажрыйба жана алдыңкы практика менен алмашышат. Кыргызстан Түркпаны негиздеген мамлекеттердин бири болгондуктан бул парламенттер аралык бирикмени биздин өлкөлөрдүн тилектештигинин жана биримдигинин үлгүсү катары калыптандырууга кызыктар. Биздин өлкөлөр менен элдердин ортосундагы терең тарыхый, маданий жана руханий байланыштар биздин мамилелерибиздин негизин түзөт. Заманбап мамлекеттер аралык мамилелерди жылдан жылга куруп келе жаткан ишенимге, достукка жана кызматташтыкка негизделген ишенимдүү пайдубалсыз өз ара байланыштарыбызды активдештирүү мүмкүн эмес деп ойлойм, деди ал. Айпери Медет кызы Бишкектеги 23 жашка чейинки кыз келиндер арасында күрөш боюнча Азия чемпионатында 4 атаандашын жеңип, алтын медальга татыды. Айпери Медет кызы 76 килограмм салмакта башында монголиялык Сарнай Баярбатар менен килем үстүнө чыкты. Кыргыз кызы биринчи бөлүктө монголиялык спортчунун белинен өтүп, алгачкы упайды топтоду. Экинчи бөлүктө балбандар ири упай ала алган жок, эсеп 1-3 болуп Айперинин жеңиши менен жыйынтыктады. Экинчи атаандашы индиялык Бипаша аттуу спортчу болду. Айпери аны 10-0 эсебинде мөөнөтүнөн мурда утуп алды. Үчүнчү кармашта Өзбекстандык Озода менен каршы чыгып 3-4 одарып жеңишти илип кетти. Медет кызынын акыркы атаандашы казакстандык Инкара Жанатаева болду. Бул иреттагы Айпери 12-0 ири эсепте алдыга озуп чыкты. Мындан улам Айпери Медет кызы өзүнүн салмагындагы бардык атаандаштарын артта калтырып, алтын медальга мөөнөтүнөн мурда ээ болду. Ош облусунун Кара Суу районунда Хово үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа жолдон чыгып, оодарылып 6 кишини басып калды. Кырсыктын кесепетинен 2 аял, 3 кичинекей кыз жана 1 ымыркай каза болгонун Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кырсык Нариман Жаңы Маала айылынын Касымбеков көчөсүндө болгон. Учурда жеринде Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары, милициялар иштеп жатат. Каза тапкандардын тек жайы такталууда. Бир апта ичинде оор жүк ташуучу автоунаалар катышкан бир нече жол кырсыгы катталды. 22-июнда Бишкек-Ош трассасында бензовоз күйүп кетип, айдоочусу каза болгон. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Бизон KGZ сайтынан окуя аласыздар.